Түркиядан Кыргызстанга дагы 4 чартердик каттам уюштурулат. Бул тууралуу Кыргызстандын Анкарадагы элчилиги билдирди. Маалыматка ылайык 8-15, 22 жана 29 июлда Стамбул-Бишкек каттамы боюнча атайын чартердик рейстер пландаштырылган. Чартердик каттам Анкарадагы элчилик жана Стамбулдагы башкы консулдук түзгөн тизмеге жараша аткарылат. Ошондой эле Түрк аба жолдору авиакомпаниясынын 2020 жылдын 8 июлуна чейинки регулярдуу рейстерине жарандардын мурун сатып алган билеттери 8 июлдагы чартердик авиа рейске жарактуу болору кабарланды. Буга чейин коронавирус пандемиясынан улам аба каттамдары жабылгандыктан Түркиядагы 2000ге жакын кыргызстандык атайын уюштурулган чартердик каттам менен Кыргызстанга кайткан. Түркияда 30 миңден ашуун кыргызстандык расмий катталган. Алар Стамбул, Анкара, Анталия жана Измир сыяктуу ири шаарларда жашап иштешет.